Ассаламу алейкум урматтуу достор, силер менен Pro MMA каналы. Бүгүн биз дүйнөдөгү эң күчтүү соккусу менен таанылган, болгону 5 жылдын ичинде UFC'нин курuna чыгууга жетишкен Френс жырткыч Нгannou'нун өмүр баянын айтмакчыбыз. Жырткыч кайманаты менен таанылган Френсис Нганnou 1986-жылы Камерундун Бати айылында төрөлгөн. Ал 12 жашында эле кум карьерде иштеп, өзүнүн окуусуна жан талашып тыйын таап келген. Чынында Камерундун жашоочулары мындай оор жумушта эмгектенип 1 жылда болгону $2000 акча табышат. Ngannou ал убактарды акыркы маалда деле көзү жашылданып эстеп калат. Мен үчүн кичинекей чагым эсте калаарлык бактылуу күндөрдү тартуулаган эмес. Ал күндөрдү эстегенде маанайым чөгөчөт. Ошондуктан мен бала чагымды эстегенде жаман көрөм. Бирок ошол эле мезгилде менин башыман андай учурларды кечиргениме азыр бир чети ыраазы болушум керек. Анткени азыркы абалыма мыкты мушкер болуп түптөлүшүмө ошол күндөр жол түзбөдүбү? Ал оор күндөр мени кийинки жашоомо даярдабадыбы? Эгер менин бала чагым оңой болуп, курсагым ток өскөндө азыркы ийгиликтеримди багынта албайт болчумун деп берген интервьюларынын биринде ачык айткан. Жаш өспүрүм кезде Френсисти жергиликтүү бандалардын бири өзүнө кошуп алууну көздөгөн. Мага алар аябай чоң экенсиң, мындай көлөмүң менен өтө жакшы акчаларды таба алмаксың деп айтышкан. Бирок мен көчөдө мушташып көчө мушкери болгонду каалаган эмесмин. Менин атам дал ушундай жол менен акча тапчу. Аны адамдар баары жаман көрүп, жек көргөн көздөрү менен карачу. Мындан улам мен андай репутациядагы адам болбойм деп чечкем. Мына ушундай сөздөрдү айтып акылга толгон Ngannou күйөрмандарын бир кубанткан учуру бар. Жакшы жашоону издеген Ngannou Камерундун эң чоң шаарларынын бири Дуалага көчүп келет. Мына ушул шаарда бокска кызыгып, муштум менен урганды үйрөнө баштайт. Бокс боюнча машыгууларын улантуу үчүн жада калса өзүнүн сүйүктүү мотоциклин сатканга мажбур болот. Ngannoунун тарыхында сүйүктүү буюму ага таксилик кызмат аркылуу акча алып келген ошол мотоцикли болгон. Френсистин бокска барып жатканы үй бүлөсүнүн туура деп эсептеген эмес. Сенин кыялың бул кем акыл адамдын кыялы деп алар мага айтып калышчу. 22 жашта бокс менен алек болуп, анан профессионал болуп кетүү мүмкүн эмес деп кайталай беришчү. Убакытты бошко кетиргендин ордуна жакшыраак жумуштарды таап, үйлөнүп үйгө жардам берсең болот деген сөздөр эстен кетпейт. Мен көпкө ойлончумун. Балким алар туура айтып жаткандыр. Балким мен ката кетирип атам деп. Бирок ага карабай, мен өзүм кандай кааласам ошол жол менен кетүүнү чечкем. Өз кыялын сая түшкөн Ngannou Камерунду таштап кетип, Марокко өлкөсү аркылуу транзит менен Европага баруунун аракетин көрөт. Дал ушул Марокко өлкөсүнөн Майк Тайсондун катышуусундагы беттешти көрөт. 11 жыл өткөндөн кийин алар жашоодо жолугат. 2013-жылы Френсис Ngannou чек араны мыйзамсыз кесип өткөнү үчүн 2 айга түрмөгө отуруп чыккан. Качан мен Францияга келгенде мага баары эле кызыктай көрүндү. Элдин баары эле болбогон нерселерге нааразы болушуп, арзана беришкени таң калтырган. Медицина бул өлкөдө бекер, андан сырткары бекер тамактанган жерлерди табууга да мүмкүнчүлүк бар. Мен үчүн бул мындай жашоо бейиштей эле көрүнгөн. Францияда үй-жай жок кезим менин жашоомдо эң жакшы убакыттардын бири болгон. Мага адамдар жакындап келип, канчалык мени аяп жатканын айтып кетишчү. Бирок мен аларга көңүл бурбагыла, менде баары жакшы деп жооп берчүмүн. Канча бир убакыт өткөндөн кийин Ngannou бокс боюнча секция табуу максатында жүргөн кезде тренажер залдарынын бирин жолуктуруп калат. Ал жерде өзүнүн MMA боюнча биринчи машыктыруучусу Фернандо Лопес менен таанышат. Менин кесиптешим мага чалып, спорт залда машыгам деп келген калдайган бир жигит жөнүндө айтты. Кийинки күнү мен залды көздөй бет алып, биринчи жолу Френсис Ngannoуну көрдүм. Мен аны менен сүйлөшүп, ММАга керектелүүчү атайын кийимдерди жана майда чүйлөрдү карматтым да, машыгын кези ММА боюнча машык. Эгер жакшы акча табам десең дедим да, басып кеттим. Ngannou ушул учурга чейин бул спорт тууралуу уккан да эмес.
Фрэнсис залга келген биринчи күнүндө эле Лопес киришүү сабагын өтүп, анын күчтүү жактарын белгилеп көрсөткөн. Ал ММА жөнүндө эч нерсе билген эмес, бирок анын кыймылы өтө тез жана ойлонуусу да ордунда экенин дароо эле байкалган. Фрэнсистин укмуштуудой күчүн айтпай эле коелу. Ал акылдуу жана таланттуу шакирт болчу. Мен билгем, ал машыгуусун уланта берсе, бир күнү чемпион болмок деген сөздөрдү машыктыруучусу айткан. Алгачкы машыгуудан кийин Нгано машыгуучу кийимдерин тренеринен спорт залга калтырууну суранган. Ошол учурда Лопес аны үйү жок экенин билип калган. Фрэнсистин кийимдерин алып өзүн эшикке чыгарып койбостон, ага жашай турган татыктуу жер тапкынча залда күн өткөрүп туруусун айткан. Профессионалдык деңгээлдеги боксту унутуп, толугу менен ММАга көңүл буруу мезгили келген. Өзүнүн жаңы болгон спорт түрүндө машыгып жүрүп, бир нече ай убакыт өткөндө эле 2013-жылы дебют жасайт. Биринчи эле беттеште колуна кайруу ыкмасын жасап жеңип алган. Фрэнсистин профессионалдык арасындагы экинчи мушташы 2 жумадан кийин эле орун алган. Бул жолкусунда жырткычка ийгилик жылмайган эмес, ал утулуп калган. Аны жеңип алган ким десеңер, жергиликтүү Зумана Сисе болгон. Нгано менен беттешип аткан учурда рекорду 7-0 болчу. 5 мүнөттөн 2 раундга созулган тиреште Нганону клинчке алып, улам партерге которо берген. 2014-жылы Нгано Швейцариянын HSC мелдешине чыгып, атаандашын 44 секунддун ичинде багындырган. Бул алгачкы тордогу тажрыйбасы болчу. Бул жолкусунда гильотина менен ишенимдүү түрдө жеңген. Өз беттештеринде камерундук жырткыч күчүнө басым жасап келген. Ошондуктан улам спарринг партнерлору жабыркап келген. Нганодон алар күчү менен эмес, техникасы менен иштеп, көбүрөөк чеберчилигин арттырууга басым жасоосун өтүнүп келишкен. Фрэнсис Нгано ММАдагы алгачкы беттешин өткөргөндөн 2 жыл өткөндөн кийин дүйнөдөгү ММАчилердин бардыгы эңсеген UFC'нин мушкерине айланган. Анын уюм менен келишими стандарттуу эле болгон. Биринчи беттеш үчүн $20,000 акчасы, $10,000 беттешке чыккан үчүн жана жеңиш үчүн дагы $10,000. Азыр буга ишениш кыйын, бирок бразилиялык мушкер Луис Энрике 1,5 раунд чыдаган. Нгано менен 1,5 раунд бою чыдап коюш ар биринин эле колунан келе бербейт. Эң күчтүү лигадагы анын экинчи атаандашы базасы күрөш болгон Кёртис Блейд болчу. Адистердин айтымында Блейд бул беттеште утуп алышы мүмкүн эле. Нганонун алыс тарабы күрөш экенин айтып, эгер Кёртис бутка кирип тейкдаун менен жүдөдө турган болсо, жеңиштилип кетмек деген ойлору болгон. Бирок Нгано 2 жылкы мушкер болбогондуктан, ал убакыт өткөн сайын партерди оңдоп, тейкдаундарды токтотконду билип алган. Демек, Блейд менен болгон беттеште аны кол соккулары менен нокдаунга кетирип, өзүн шиште да кое алган. Мындан улам калыстар беттешти токтотууга аргасыз болушкан. 2016-жылдын аягында Нгано Энтони Хэмилтонго каршы чыгып, бул беттеште кимур ыкмасы менен утуп алган. UFC'деги алгачкы бонусуна жетишип, бардыгын кошкондо анын гонорары бир кечеде $82,000 түскөн. Эгер ал Камерунда калганда канча акча табат эле, мындай сумма анын түшүнө кирмек эмес. Мен гонорарымды эмнеге коротом? Жаңы эле баштаганда эч нерсем болгон эмес. Качан акча таап баштаганда бардыгын сатып алгым келет. Бирок менде таптакыр башка максаттарым бар. Алгач өзүмдүн үй бүлөмө жардам берип, андан кийин өлкөмдөгү кайрымдуулук иштерин жасагым келет. Камерундагы балдарга, бир убактагы өзүмө окшогон жаштарга, өздөрүнүн кыялдарын орундатууга жардам бергим келет. Эгер мен өз максатыма жетсем, анда мен Камерундагы жашоочуларына жардам бере алам. Алардын бардыгына кыялдары бар. Бирок ошол кыялдарды ишке ашырганга мүмкүнчүлүктөрү жок деген жүрөккө тийген сөздөрдү бул мушкер айтып кеткен. Ушул окуялардан кийин 1 жыл өткөн кезде бүткүл дүйнө оор салмагындагы аждарылардын бири Фрэнсис Нгано тууралуу билип калган. Ал мурунку чемпион Андрей Арловскийди сабап, жана Страйкбокстун K1 чемпиону нокаутка кетиргенден кийин элге атагы кеткен. Оэримдин башын учура чапкан соккусу жылдын нокауту деп табылган. Ал убактан бери Нгано Лас-Вегасга көчүп келген. Машыгууларын мелдештер өткөн континентке жүргүзүү канчалык маанилүү экенин түшүнгөн. Жаңы машыгуу залында соккусунун күчүн текшерүүчү атайын тренажер бар эле. Аяктан өзүнүн күчүн сынап көргөн Фрэнсис Нгано бардыгын таң калтырган. Дүйнөдөгү сокку текшерип көргөн адамдардын арасынан Нгано биринчи орунду ээлеп турат. Анын соккусу 1 тонна 300 кг салмагында болуп, мурунку профессионалдык боксчу Тайран Спонгту рекордун 10% басып өткөн.
Бүгүнкү каарманыбыз үчүн Стипе Миочич менен болгон мушташы жана 2018-жылдын жалпы сынынан алганда өтө оор жыл болгон. Өзүнүн жашоосундагы эң маанилүү беттешин алынды ал. Стипеде мага каршы каякта геймплан. Анын башкы тапшырмасы бул тиреште жанын сактап калуу. Мен ага таамай сокку менен тие алам деп ойлойм. А мен мындай сокку менен тийгенде эмне болорун баардыгыңар жакшы билесиңер. Стипе коркуп турат. Ал буга чейин мендей жырткыч менен жолуккан эмес деген өтө эле ишенимдүү сөздөрүн айтып салган. Бул беттештин алдында Нганnou фаворит болуп турган түшүнүктүү эле болчу. ММА'деги карьерасы менен бирге өрт өчүргүч кесибин таштабай айкалыштырып жүргөн Стипе Миочичке коюудан көбү коркуп турушкан. Үйөрмөндөрү Стипе Миочичтин таптакыр шансу жок деп ойлошкон. Бирок баардыгы тетирсинен чыгып, ал стойкадан мыкты иштеп, ошондой эле мүмкүнчүлүк пайда болоору менен Фрэнстин бутуна дароо кирип, тейкабын жасоо аркылуу упайларды жогулта берген. Мушташтын орточо энемде Нганnou чарчап да калган. Анткени ал карьерасында биринчи жолу баардык жагынан күчтүү болгон мушкерге туш келген. Миочичтен утулгандан кийин ал психологический жактан оор жокко кабылган. Мына ошондон улам ал кийинки Дерек Льюис менен болгон беттеште очко менен утулуп калган. Ал беттеште өзүм болгон эмесмин. Ооба, бул кызыктай угулушу мүмкүн. Кантип түшүндүрөрүмдү да билбейм. Ал учурда мен Стипеден жеңилгенимди ойлонуп, ошолор менен күрөшүп жаткам. Мен өзүмдүн коркуу сезими менен бетме бет келген кезим болчу деп Ngannou кийинчерээк ачыгын айткан. Бирок чыныгы жырткыч. Андан кийин Curtis Blaydes, Cain Velasquez, Junior Dos Santos, Jairzinho Rozenstruik сыяктуу мыктыларды биринчи раундтан нокаут менен жеңип, кайрадан элдин угузуна чыкканга жетишкен. Curtis Blaydes Ngannouга каршы биринчи беттеште 2 толук раунд кармашса, реваншта 44 секундта жан берген. Cain Velasquez 26 секунд чыдаса, Junior Dos Santos 71 секундта уйкуга кеткен. Rozenstruik рекорд коюп 20 секунд тутулган. 11 жыл мурун Майк Тайсондун беттешин көрүп суктанган Фрэнсис Ngannou эми өзү көпчүлүккө күмүр болуп, Африканын жаштарынан баардыгына үлгү болуп келүүдө. Кийинки беттештерде чемпиондук курду жеңип алаттыр, ким билет. Достор, видео тасма жакса, лайк басып каналга катталганды унутпаңыздар. Рахмат.